Атым Алмамбет болот, оштон жарандык активист болосуз. Казино маселеси боюнча сиз ошто жергиликтүү тургундар менен жолугушканда айтып койдум өзүмдүн позициямды. ошол кандай болот? Элге пиарды жасап. Пиар эмес, пиар эмес. Менде өзүмдө эме позициям бар. Мен ошо каршыбы же макулбу? Билдирип койдум, көрөсүң. Ошону айтып койсоңуз, эл эми вправе знать, да, народ. Көрөсүң. Сиз жакшы мында эл менен жолугуп жүрөсүз, баары жакшы. Андан сөз жок. Ошко 2-3 жол келип эл менен жолуктуңуз, жаштар менен жолуктуңуз, дем бердиңиз, аябай жакшы. Анын баары чынына келгенде мындай ар бир баягы казино боюнча чечим жок азыр. Ошол боюнча сиздин мындай бюджеттин комитети алар четке алышты. Азыр маселе күн тартибинде турбайт. Бирок экинчи маселе да бар да. Депутат деген бул баягы элдин өкүлү болот. Сиздин баягы ошол тарапташтар, шайлаган эл каршыбы же макулбу, кандай деп ойлойсуз? Тарапташтарым, көпчүлүгү мага кайрылган кишилер, алар негизи каршы чыгат. Анан жалпы ушу айтып кетиш керек, сиз абдан жакшы ушу жаштар менен жолугушуп жүрөсүз, ачык, айкын, ага чоң рахмат. Анан азыр көрүп атасыздар, былтыркы депутаттар өздөрү эле мындай бүтүрүп койгон эле бул маселени. Быйыл эмнегедир басым болду, эмне болду деп түшүнбөйбүз, бирок депутаттар аябай мындай пассивдүү болду да. Күрөшкөн депутаттардан ушу Дастан Бекешевди көрүп атабыз, анан Талипова эжебизди көрүп атабыз. Башка депутаттар мындай күрөшкөн жери жок да, мындай бир айтып койду позициясын, бирок мындай аракет жок. Кыска нусканы эске айтып коем. Себеби эми азыр жолушуман кетип атам. Биринчиден бул жагынан өкмөт бизге так даана комплекс түрдө түшүндүрүшү керек. Ушул жагынан сөзсүз түрдө кемчиликтер бар. Бир да нормально маалымат жеткирбей, түшүндүрбөй, азыр жогорку кеңешке алып келишти. Ошон үчүн мындай коңуздун арасында көп ар кандай сорундор туулуп жатат. Биринчиден келип алар түшүндүрүшү керек. Комитеттин бюджеттин комитетине мүчөлөрү жакшы айтып коюшту. Бизге келип кетсен, түшүндүрүп койсун, кандай пландары, эмне менен байланыштуу, эмне үчүн ушундай сунуштап атат. Бюджет жагынан бизге түшүндүрүп койсун. Андан кийин ушуну эске алып коюп, андан кийин бул жерде мындай болуп атат да, чынтык эке. Бюджетти толтуруу эң мындай жакшы ыкмасы бул коррупцияны менен күрөшүш экен да. Мисалы, орто эсеп менен казинодун бюджетке жылына 20 миллион түшөт экен. Ал эми Максим Бакиевдин тоңдурулган акчасы эле, бурдаган акчасынын бир бөлүгү 200 миллион доллар экен. Жок, айтарым башка. Неме, мен өзүм айттым аны. Алар элибизге түшүндүрүп коюшу керек. Эмне үчүн алар буну алып келип атат? Анан менин оюмча эл менен макулдашыш керек. Экинчиси, биякта уже ар бир депутат өзүнүн принцибине таянып, анан кийин чечим кылат. Бирок бул жерде макулдашып кетишибиз керек. Ар бир депутат өзүнүн ою бар, бирок ошол эле учурда элдин өкүлү болгондон кийин ошол элдин үнүн, ошол элдин кызыкчылыгын коргош керек да. Бул жакка элдин өкүлү болуп келип атпайбы, өзүнүн өкүлү эмес да жеке. Анан ошол эл менен макулдашып, сүйлөшүп, элдин угуп, анан бир чечим кылса аябай жакшы болмок. Биз эми элдин өкүлдөрүбүз катары сөздөрдө бизге добуш берген шайлоочуларыбыз менен сүйлөшүп баарлашып, биз ушуну эске алып коюшубуз керек. Менимче ар бир депутат ушул негизинде чечим кабыл алат, туура чечим кабыл алат. Чоң рахмат. Салам алейкум. Азыр мыйзам долбоорун карашып атпайбы? Оюн боюнча, казино боюнчачы, ошого сиз кандай көз караштасыз? Каршысызбы, макулсузбу? Казино мусулман жагынан дагы туура келбейт да. Түшүнбөй атам да. Ушул туура эмес. Тиги шарият жагынан дагы биринчи жол караш керек деп ойлоп атам да. Эми оюңуз боюнча сизди баягы шайлаган эл кандай дейсиз? Каршыбы же макулбу ушул мыйзам долбооруна? Билбейм, жарымыбыздан макул, жарымыбыздан каршы, ар кандай. Сүйлөшүп көрдүңүзбү, жолугуп? Жолуккан эмесмин, сүйлөшкөн эмесмин. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз? Карим Илимзарович. Кайсы ылдымдан? Партиядамбы же анда эмесми? Бир мандат. Бир мандат. Кайсы ылдымдан? 23. Рахмат аке. Сурап атабыз да элдерден, депутаттарданчы. Казиного каршысыздарбы же макулсуздарбы? Каршыбыз да. Элди менен депутаттар кеңешет атабы, кеңешпейт атабы, ошол боюнча маалымат барлыгы. Ар ким өзүнүн округдагы шайлоочулары бар, улар менен кеңешип туруп анан берет. Сиздин оюңузча мындай эл кандай, каршыбы, макулбу ушул мыйзам долбооруна? Менин шайлоочуларым каршы. Чоң рахмат. Аты жөнүңүздү айтып кетсеңиз? Бакиров Өмүрбек. Рахмат. Каршымын. Аты жөнүңүз ким болот? Кундузбек Сулайманов. Чоң рахмат. Сиз мына прямой эфирге кеттип аке. Казино каршысызбы же макулсузбу ошол? Азырынча Депутаттарданчы казино маселеси боюнча биринчи окууда макул дедиңизби же каршы добуш бердиңизби? Эл билиш керек да. Туурабы? Элдин өкүлүсүздөр. Андан кийин экинчи маселе, мына экинчи окууда кандай добуш бересиз? Өзүмдүн ичимдеги пикирler.
Силер ар бир киши келип сурай берсе. Жок, андай бул жерде мындай да. Депутат катары сиздин өзүңүздүн көрө турган өзүңүздүн пикириңиз бар. Бирок ошол эле учурда сиздер бул жака өзүңүздүн пикириңизди айтканы келген эмессиз да. Сиздер бул жерде элдин үнүн уктурганы, элдин укугун коргоогону келгенсиздер да. Кандай эмне кылышты үйрөтүп телефонуңду кармап алып ар бир киши келсе мен сагын демеде мен өзүмдүн ой пикирим бар, өзүмдүн шайлоочум бар. Ошолор менен макулдаштыңызбы? Сүйлөштүңүзбү? Бир мындай жообун айтышты айтышпадыбы алар? Эмне деп? Мисалы биз макул эмеспиз, же болбосо телефондун алдагы бар бөлөгүн тартчу.